Эрендердин эр оюну болгон Көкбөрү боюнча Нооруз турнирине арналган мелдеш уланууда. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн албетте өтө бир кызыктуу беттеш. Жалпы көрмандар дагы толкунданып турат. Себеби дегенде Манас Ниязов албетте Көкбөрүнүн жарык жылдызы десе жаңылган болбойбуз. Өзүнүн мурунку командасы болгон Достукка каршы кез келет. Анткени азыр дал ушул оюн талаасында биз Достук жана Ала Тоо командаларынын ортосундагы беттешти чогуу биргеликте көрмөкчүбүз. Чолпон Ата шаарындагы ат майдан бүгүн 17 март күнү жогорку лиганын оюндары өтүүдө. Жана жогорку лиганын адаттагыдай 6 команда атсалышат. Жана бүгүн Б тайпасындагы биринчи оюн. Буга чейин Сары Өзөн жааты жаш күчтү утуп алгандыгын көргөн болчук. Эми мына Ош жергесинин 2 командасы, бири Ош облусунун атынан чыкса, бири Ош шаарынын атынан. Демек, Ош жергесинин дербиси алдыда бизди күтөт. Кызматыңыздарда Кубан Жумамединов. Албетте кудум Месси Барселонадан кетип Манчестер Ситиге же башка клубка өтүп, кайрадан Манчестер Сити менен Барселона ойноп жаткандай эле таасир калтырса керек. Эми көрөбүз, Манас Ниязов Достукка каршы оюн өткөрүүдө. 2-3 жыл мурун мындай ой эч кимге келбесе керек. Бүгүн азыр ушундай бир кызыктуу оюнду чогуу биргеликте күбө болобуз. Достук командасы албетте өтө тажрыйбалуу, өтө бир көп мөөрөйлөрдү өзүнө багындырган команда. Эми Ала Тоо былтыр гана түптөлүп, былтыр гана биринчи лигада ушул президенттин кубогунда күмүш медалдарды тагынып, вице-чемпион аталуу менен жогорку лигага чыккан. Демек, жогорку лигадагы алгачкы оюнун өткөрүүдө десек туура болот. Жана жогорку лигадагы алгачкы оюнун дароо эле өздөрүнүн кичи мекени болгон Ош жергесинен чыккан дагы бир командага каршы кез келет. Анда эмес, урматтуу телекөрүүчүлөр, албетте дароо курамды тааныштырып коелу. Анда эмесе Достук командасынан баштай берсек, Достук командасында эгерде оюнчуларына көз чаптыра турган болсок, эч кандай өзгөрүү жок. Президенттин кубогунда кайсыл 12 көкбөрүчү чыкса, бүгүн да ошол эле улакчылар, бирок аттарында албетте дейлик 50% аргымактар өзгөрүлгөндөй таасир калтырат. Анда эмесе Достук командасынын курамы төмөндөгүдөй: Кыяз Ниязов биринчи катар саны менен команда капитаны Акжал аттуу аргымакты минет. Айбек Темирбеков экинчи катар саны менен Көкбет менен. Үчүнчү Эрсултан Айдархан уулу Шахмат менен. Төртүнчү Марлис Койгелдиев ак бөрүнү минет. 5-нчи Нурбек Юсупов команда минет. 6-нчы Бекболсун Алтынбек уулу Пегасты ойнотот. Бүгүн демек Пегасты Майрамбек эмес, Бекболсун Алтынбек уулу минерин протоколдо жазылган. Оюндун жүрүшүндө кандай болот, алдыда чогуу биргеликте күбө болобуз. 7-нчи катар саны менен Султан Русланов Каркыраны ойнотот. 7-нчи Жоодар Жолчу уулу Талисман менен оюн талаасына чыккан. 9-нчу Эмирлан Жеңишбеков Доллар менен. 10-нчу Майрамбек Рыспеков Кара Шумкар. 11-нчи Таласбек Дүйшалиев Бравос аттуу аргымак менен оюн өткөрөт. Жана 12-нчи Ильяс Исаков. Алайды бүгүн дал ушул Ильяс минип оюн көрсөтөт экен. Эми команданын машыктыруучусу Таалай Мырзакматов, команда жетекчиси Бакытбек Пустуров экендигин сиздерге айтып өтөлү. Азыр калыстар оюнду баштай элек. Мүмкүн дал ушул учурдан пайдаланып, азыр биз толук курамды дагы аныкта белгилеп сиздерге айтып өтөлү. Ала Тоо командасындагы анда эмесе ушул убакыттан пайдаланып айтып өтсөк, Таштемир Майлубашев команда капитаны биринчи катар саны менен Шерой аттуу аргымакты ойнотот. Экинчи Айтмерек Сейитказы уулу Шымкент менен оюн алып барат. Үчүнчү Акбар Иманбеков Сахап аттуу аргымак менен. 4-нчү Байыш Ниязов Каркыраны ойнотот. 5-нчи Алы Назаров Лимон менен. 6-нчы Аскат Аскаров Трон аттуу аргымак менен. 7-нчи Бобек Шакирбек уулу Данчо менен. 8-нчи Мухаммед Садык Абдыкерим уулу Телтору менен. 9-нчы Шумкар Бакытбек уулу Асман менен. 10-нчы Манас Ниязов Шторм менен. 11-нчи Медеш Абдыкайым уулу Нуркашка менен. 12-нчи Бекказы Токтогулов Сүлүк Кара аттуу аргымагы менен оюн алып барат.
команданын машыктыруучусу Кандыбек Кубатов, жетекчиси Акболуш Райымкулов экендигин айтып өтөлү. Азырынча түшүнүксүз, эмнеге бир аз оюн токтоп калгандыгы, командалар дароо оюнга чыгып, өздөрүнүн тайгазанын айлануу менен оюнга дайыр экенин билдирип, жада калса бата берилген болчу. Азыр болсо командалар кайрадан борбордук бөлүккө чакырылган. Улак стартка ташталды, демек азыр албетте старттык линияга туруш керек. Буга чейин биринчи лиганын оюндарында күбө болуп, бул мелдештин жүрүшүндө ушул эреже толук сакталгандыгын байкасак болот. Дал ушул линияда оюнчулар бирдей таризде оюнду башташ керек. Кайрадан фальш старт, андыктан азырынча калыс спортчуларды ушул көк бүрүчүлөрдүн бир линияга турушун талап кылууда. Негизи кичинекей эреже болсо дагы бардыгы сакталышы керек. Себеби дегенде ушул жерден улакты эңип кетип, салым салган учурлар буга чейин да кездешип берген. Бул турнирдин алкагында дагы күбө болдук, биринчи лиганын алкагында. Андыктан мындай абалдар ар дайым болуп келген. Аны эмесе калыстын ышкырыгы жаңырды. Ош облусунун Ош жергесинин дербиси старт алууда. Аны эмесе биринчи болуп жерден улакты ким эңип кетет. Байкап туралы, албетте Ала Тоо командасынан Манас Ниязов дароо эле өз аракетин көргөн, бирок атаандаштары оңой менен ага мүмкүнчүлүк бербейт. Кайрадан өтө мыкты аракет, жана ушул жерден эңип алгандыгын байкадык. Ала Тоо командасынын өкүлү, андан нары улакчылар бири-бирин түртүп отуруп, оюн таласынын сыртына чыгып кеткендигин байкадык. Албетте, Ала Тоо командасынын ортодогу аргамактары кандай экендигин азырынча билбейбиз. Буга чейинки оюндарда өзгөчө мындай былтыр финалдык оюнда анчейин мыкты болбой калган болчу. Азыр болсо эми Манас Ниязов чыккан экен, караңыздарчы. Жекеде эми Манас Ниязов оюн көрсөтөт экен. Ал эми албетте достук жааттан эми адатка айланып калганда эле көкбетте ойноткон Айбек Темирбековду албетте бардык көк бүрүүчүлөр ушунчалык чыныгы эр мүнөз жигиттер экендигин билебиз. Бирок мына былтыр ушул президенттин кубогу жеңилип калгандан кийин достук командасынын жеңилип калгандыгында өзүмдүн да күнөөм бар экендигин, жана кийинки оюндарда достук командасы өз жардамын жеңишке жетүүгө аракетин көрөм деп айткан. Өтө мыкты, мындай өзүнүн жеңилип калгандыгын мындай эрче мойнуна алып, ынтымак командасын куттуктаган жай бар. Ал ортодо Манас Ниязов, караңыздарчы, жекеде Айбек Темирбаев ушул жерде улакты алган соң колуна жулуп алган, жана Манас Ниязов Ала Тоо командасынын жогорку лиганын алкагындагы алгачкы улагын таштап коюуга өтө жакын. Бирок достук командасынан Ильяз Исаков алайды ойноткон, бирок Манас Ниязов ага эч кандай мүмкүнчүлүк берген жок, жана Манас Ниязов биринчи улакты салды. Албетте биякта дагы футболдогудай эле өзүнүн командасына мындай салган учурда майрамдабайм деген оюн айткан. Албетте футболдо дагы эми көпчүлүк билебиз, ушул трансфер себеби дегенде футболдо трансферлер абдан көп болот. Эми көк бүрдө анчейин акыркы учурларда трансферлер болуп келди, бирок көп учурда болбой келген болчу. Демек Манас Ниязов мынакей азырынча Ала Тоо командасын алдыга жетелеп жаткан учур. Эми достук командасы кандай таризде жооп берет, байкап туралы. Негизинен эми Ала Тоо командасынын бир тактикасы түшүнүктүү окшойт. Жекеде албетте Манас Ниязов чыгат, бирок Манас Ниязов жерден улакты албайт. Улакты алганын күтөт, жана ошол учурда атаандашы улакты өйдө көтөрүп бара жаткан кезде тартып алуу аракетин көргөн, жана ийгиликтүү
жыйынтыкталды биринчи учурда. Эми кийинки аракеттер кандай болот чогуу биргеликте байкамакчыбыз. Эсеп саны 1-0 Ала-Тоо командасы алды да, андан соң кайрадан улак стартка ташталган, андан арымна кайрадан эле бул ирет Достук командасы жерден улакталган Султан Русланов. Албетте өтө бир көзгө басар оюнчулардын бири. Былтыр президенттин кубогунда ал 3 оюнда 4 салым салган. Майрамбек Рыспеков менен биргеликте команданын бомбардирлеринин бири. Азыр мынакей сол канат менен өзүнүн ылдамдыгын өрчүтүп бара жаткан учур, бирок мына Алы Назаров жаш оюнчулардын бири. Ой, абайлашы керек. Аттан кулап түштү. Жана ал ортодо Ала-Тоо командасы улакты жерден эңгип алган. Жана андан ары оюнду улантууга аракетин көрөт, бирок артынан сүзүп келип оюнчуну сыртка чыгарды. Бул да болсо Достук командасы үчүн жакшы көрүнүш, себебинде атаандашы каршы чабуулга чыгып кетмек. Өтө жакшы келген Султан Русланов болгону мына Тайгазаңдын айланасына жакындап келген учурда атын башкара албай, аты мүдүрүлүп кетти же өзү мүдүрүлдү айтор жерге кулап түштү. Натыйжада эсеп санын теңөөгө мүмкүнчүлүк болгон жок. Эрсултан Айдархан уулу шахмат менен чыккан. Аталган оюнчу былтыр мыкты оюн көрсөттү, бирок өзгөчө шахмат бир ушул өткөнкү сезондо ачылыш болду десек болот. Ушул жекеме жекеде Талас облусунун легендарлуу аттары Аватарга өтө мыкты туруштук берген учуру болгон. Азыр эми Эрсултан кайрадан ортого чыккан экен. Кандай таризде оюн көрсөтүп байкап туралы. Ага каршы Шымкент аттуу аргымакты минген Айтмерек Сейитказы уулу. Шымкенттагы өтө мыкты аргымак экендигин айтып өтөбүз. Шымкентте командага жаңы келген, жана бул Талас облусунан Бакаята районунан алып келинген аргымак экендигин билдирген жайы бар. Жана билишимче ушундай чоң турнирлерде алгачкы ирет чыгууда Эрсултан Айдархан уулу улакты жерден алды. Сол такымга басуунун аракетин көрүүдө. Ал эми Айтмерек Сейитказы уулу улактын бир туягын кармап алуунун аракетинде, бирок менимче Эрсултан Айдархан улага мындай мүмкүнчүлүктү бербейт. Азыр тегерек чейинден чыккан, андыктан Ала-Тоонун коргоочулары ага тоскоолдук жаратуу менен айдык. Ушул жерде ылдамдыкты өрчүтө алабы? Жок, бир эмес 3 оюнчусу Ала-Тоонун коргонууда жетип келген. Аны эми Достук командасы негедир азыр өз оюнчусуна жардамга келбей жаткан учур. Ушул жерде айланды. Эрсултан эми Тайгазаңга жакындашы керек. Тайгазаңга жакындап келүүдө капталдан келип түрттү. Бул жерде эки тарап тең жерге кулап калганын көрдүк. Бул жерде эмне болду? Аргымагы кайра ордунда турбай калды. Ой, бул жерде дал ушул аргымак өтө оор жаракат алды окшойт. Жана Эрсултан Айдархан уулу эч кандай медициналык кызматкерлердин жардамы жок эле өзү ордунан туруп кетти. Эрсултан Айдархан уулу ден соолук каалайбыз. Албетте көзгө басар оюнчусу эгерде Эрсултан оюнду уланта албай турган болсо, Достук үчүн өтө оор жагдай пайда болот. Жакшы бир таризде Тайгазаңга жакындап келген. Ушул жерде эми жакын аралыктан сүз окшойт. Ошондуктан эч кандай бир эреже бузуу жок. Ала-Тоо командасынын оюнчусу дагы өзү аты менен кошо жерге кулагандыгын көргөнбүз. Азыр 2 мүнөткө жазага кетирип жатат. Ала-Тоо командасынын оюнчусу ошол эле учурда Достук командасында бир оюнчусун кетирди окшойт, бирок оюн андан ары уланат. Улак жерде жана Ала-Тоо командасынын өкүлдөрү бул жерде улак теңип алган, жана андан ары чабуулду уланта албайт, себеби дегенде атаандаштары аны сыртка, оюн талаасынын сырткы бөлүгүндө түртүп чыгарууга
жардамын берип койду. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бул жогорку лига жана жогорку лигада эч кандай өзгөрүүлөр болгон жок. Көк бөрүнүн эрежесине ылайык 3 бөлүк болот, ар бир бөлүк 20 мүнөттөн болоорун сиздерге айтып коелу. Буга чейин биринчи лиганы көрсөңүздөр, албетте тайпалык баскычтар, андан кийин кече күнкү чейлек финалдык оюндарда биз 15 мүнөттүк оюндарды көргөнбүз, бирок бул жогорку лига экендигин айтып өтөлү. Жана бул жакта 20 мүнөттөн. Кайрадан Айбек Темирбеков көк бети менен чыккан. Ага каршы Манас Ниязов. Манас Ниязовдун шторм аргымагы белгилеп коелу. Былтыр биринчи лиганын алкагындагы эң мыкты аргымак аталган. Азыр Айбек Темирбеков кайрадан улакты алган. Манас Ниязовуна капталдан түртүп, ага жерден улакты алганга мүмкүнчүлүк берген жок. Ооба, биз айткандай эле тактика. Атандашы улакты жерден эңип алып жаткан учурда ушундай бир чабуулга барат. Натыйжада атандашына алдырбастан өзү алган учурда мынакей кайрадан Манас Ниязов бир аракет кылган учурда эле дароо улакты өзүнүн пайдасына өңтөрүп алууда. Эми эки оюнчуга каршы туруштук бере алабы? Ушул жерден эми жетпей, караңыздарчы, жылдамдыкта өтө мыкты экен шторм аргымагында. Атандаштары азыр мыкты туруштукту бере албай жатат. Жана Азамат бул жерде Достук командасынан кайсыл оюнчу? Достук командасынын коргоочусу акыркы секундаларда Манас Ниязовдун колунан дээрлик улакты жулуп алды. Натыйжада жакшы бир командасында өз салымын кошт. Эгерде 2-0 болуп кете турган болсо эсеп саны Достук үчүн абал бир аз оорлоп калмак. Азыр кала сышкырыгын жаңыртты, демек кете керек чийинге улак ташталып, биз жеке эрөөлүнө күбө болушубуз керек. Ким чыгат? Манас Ниязов чыгабы же болбосо башка өкүлү бар Балатоо командасынан? Ал эми Достук командасынан азыр кайрылы Айбек Темирбеков чыгат окшойт. Буга чейин Нерсултан Айдархан уулу бир аз жаракат алып калгандай. Азырынча биз аны оюн таласынан көрө элекпиз. Ал ортодо жакшы бир аракет болгон. Алатоо оюнчусу тарабынан бирок улакты толук түрдө ала элек. Азыр эмнегедир Көкбет өзүнүн табында эместей таасир калтырууда. Байма-бай ушул жекеме-жекеде атандаштарына улакты тарттырып жиберүүдө. Ал ортодо Достук командасынын оюнчулары жерден улакты эңип кетүү аракетин көрүүдө. Бирок оңуна чыкпай жатат. Дагы да болсо оюнчулардын аракети. Жана ушул жерде Манас Ниязов кайрадан оюнга кошулушу керек окшойт. Себеби дегенде жерде жаткан улакты Манас Ниязов өтө мыкты таризде эңип кетерин көпчүлүгү билсе керек. Албетте башка оюнчулар дагы эңип кете алат, бирок Манас Ниязов мындай аракеттерде көбүрөөк эңип алары түшүнүктүү. Кайрадан улак жерде Алатоо командасы ушул жерде улакты алды. Эми өз оң такымына баскандыгын көрө алдык бул жерде. Жана мыкты аракетти, мыкты чабуулду башташы керек. Аскат Аскаров жанага каршы жакшы бир айланып өттү. Атандаштардын тайгазанында жакындап келе жаткан учуру. Атандаштар өз учурунда ага тоскоолдук жаратууда. Жол ачылды. Аскат Аскаров өнөктөшү ага жардамга келди. Жана кош колдоп ушул жерде улакты салуунун аракети, бирок мүмкүнчүлүк беришкен жок бул ирет. Кайрадан бир айланып келүүнү жасоосу зарыл эми. Кайрадан буйтап өтүүнүн аракети коргонууда Достук оюнчулары бар экендигин көрүүдөбүз. Az жерден Таласбек Дүйшалиев кулап кете жаздады. Таласбек Дүйшалиев дагы акыркы учурларда эми ушул көзгө басар оюнчулардын бири. Жакшы мүмкүнчүлүк ачылабы дегенче азырынча жок. Жакшы азыр өнөктөш менен биргеликте Манас Ниязов, демек кайрадан эле Манас Ниязов эсепти 2-0 өзгөртүүдө. Жана Достук командасы ошентип бул оюнда Манас Ниязовга каршы кандай
айланы кандай амалды ойлоп табышты билбей турган учуру. Майрамбек Рысбековду көрбөй турабыз азырынча. Мүмкүн Алатоо командасынын чабуулу жүрүшпөй жатабы, андыктан Майрамбек Рысбеков дагы оюнга кошула элекпи айтор. Мына ушундай Алатоо жааты 2-0 алардын пайдасында. Эми Достук командасынын бирден бир көзүрү катары ушул оюнда, ушул жекеме-жекеде жеңип чыгышы керек болчу, бирок Көкбет азырынча өз милдетин аткара албай жатканда, эгерде Эрсултан Айдархан уулу абалы жакшы болсо, аргымагы дагы жакшы деген ниеттебиз. Шахмат менен кийинки жекеме-жеке рөлгө чыкса, Достук командасында жакшыраак болчудай таасир калтырат. Ал ортодо Улак кайрадан жерде, жана биринчи жерден болуп эңип алуу аракетин көргөн Бекболсун Алтынбек уулу. Жана Бекболсун Алтынбек уулу Пегас менен азырынча Пегас менен Штормдун жарышында Шторм жеңүүдө. Ал ортодо мына жакшы бир мүмкүнчүлүк, ушул жерден ыргытууга мүмкүнчүлүк болобу? Өтө жакшы. Эсеп саны кайрадан кыскарды. Жана Достук командасы жөн жерден болбойт. Бул жерде Достук жаатынан Бекболсун Алтынбек уулу. Ооба, Бекболсун Алтынбек уулу Пегасты минип чыккан. Жана Пегас былтыр жогорку лигада мыктаргымак болгон, Шторм биринчи лигада мыктаргымак болгондугун айтып өткөнбүз. Демек, Достук командасы албетте оңой менен Алатоо жеңилип бербейт. Эсеп саны 1-2. Андан ары кайрадан эрүүл уланат. Бул жерде биринчи жерден болуп Улакты жерден эңип алуу аракеттери. Жана кайрадан Достук жааты. Бул жерде 7-чи катар сандагы Султан Руслаганов каркыра аттуу аргымагы менен мыкты оюн көрсөтүүдө. Буга чейин да белгилегенбиз. Биринчи лигада былтыр Президенттин кубогунда жогорку лигада өзүн жогорку деңгээлде көрсөткөн. Ага каршы Аскат Аскаров өнөктөшүн өткөрүп берди. Мына Майрамбек Рысбеков эми оюн таласына чыккан экен. Байкап туралы Майрамбек Рысбековдун. Буга чейин Пегас менен оюн көрсөткөн болчу. Бул ирет ал эмнегедир. Бирок бул аттагы жаман деп айта албайбыз. Себебинде өзүнүн мекенинен, өзүнүн жеринен, өзүнүн атын алып келген экен. Кара Шумкар аттуу аргымак талаш жергесинен. Жана Майрамбек Рысбеков азыр дал ушул Манас Ниязов кеткенден кийин Ниязовдун ойноп жүргөн 10-чу катар санын алган. Жана ушул чалда командасына жардам бериши керек. Азыр өтө жакшы бир мүмкүнчүлүк Тайгазанды капталдап жүрөт. Жана мына 2-10-чу катар сандагы оюнчулар бири-бирине каршы кез келүүдө Манас Ниязов Улакты тартып алуу аракети. Жана азыр кош колдо Пейко тең биргеликте азыр тартып кетет окшойт. Мынакей Манас Ниязов жана Манас Ниязов чагында ушул жерден Улакты тартып кетүүгө өтө жакын келди. Майрамбек Рысбековго бул жерде өнөктөштөрү жардамга келбей койгондой. Жана Улак кимде? Улак Манас Ниязов тартып алгандай таасир калтырууда. Акыр аягына чейин тоскоолдукту жаратууда. Жана Манас Ниязов ушинтип Майрамбек Рысбековдун колунан Улакты тартып алууга жетишти. Бирок эми коргоочулары ага мүмкүнчүлүк берген жок окшойт. Жана Улак оюн таласынын сыртына чыгып кетүүдө. Манас Ниязов жада калса коргонууда мыкты экендигин көрө алдык. Коргонууга келип, андан соң Улакты тартып алуу менен чабуулду баштоого жакшы бир айламал ойлоп тапкан болчу. Пегас бул Бойканын баласы экенин айтып өтөлү. Жана Пегас бүгүнкү күндө ушул Алатоого келет деген ойлор жаралган, бирок трансфер болбой калган соң кайра эле Достук командасына калдыңдөнөт. Бул аргымакты белгилеп айта турган болсок, Достук командасына тиешелүү деп айта албайбыз. Бул Руслан Тетуевдин ошол өз учурунда келечек командасынын биринчи лигада ойногон Бишкек шаарынын келечек командасынын негиздөөчүлөрүнүн бири, сайыпкер. Ошол Руслан Тетуевке таандык. Руслан Тетуев эми ошол быйыл дагы Пегас Достукта калаарын билдирген.
Демек кайрадан шахмат менен Нурсултан Айдархан уулу чыккан ага туруштукту Шымкент аттуу аргымак Айтмарик Сейитказы уулу. Караңыздар, Шымкент дагы өтө мыкты экендигин бизге көрсөтүүдө. Азыр шахмат өз ээсине, үстүндөгү чабандесине мүмкүнчүлүк түзүп бериши керек. Ушул жерден эгер достук өз пайдасында мүмкүнчүлүктү алып кетпесе, анда абал оолоп кетет. Жакшы мүмкүнчүлүк Айтмайрек ушул жерден алышы керек. Жок, ала албайт. Себебинде шахматтагы караңыздарчы мыкты эрүүл, мыкты тиреш. Жана ойлашы керек, аз жерден кулап кете жаздады. Айтмайрекке азыр жакшы мүмкүнчүлүк түзүлгөндөй, бирок оюнчулардын убактысы жыйынтыкталды. Дерлик 1 мүнөткө жакын убакытта оюнчулар улакты жерден эңип ала алган жок. Андыктан кийинки оюнчуларга мүмкүнчүлүк берилиши керек. Нурсултан Айдархан уулу бул ирет көк бетти минген экен. Караңыздарчы, аттары менен алмашкан экен. Демек Медеш Абдыкайым уулу Нур Кашкасы менен жана Нур Кашка көк бетке бүгүн эмне болду, бир аз түшүнүксүз. Кайрадан жеңилди, жекеме-жекеди. Жана Нур Кашканы минген Медеш Абдыкайым уулу. Ал ортодо коргонуда бир аз ийгиликсиз. Медеш азыр өнөктөшүн издеп жаткандай таасир калтырат. Өнөктөшүн, бирок азыр өнөктөшүнө өткөрүп берүүнү көздөгөнү менен эч ким ага жардамга келбей жаткандыгын көрдүбүз. Бирок караңыздарчы, бир эмес 2 оюнчуну ушул жерде алдады. Жана азыр оюн таласын сыртына чыгарып жиберди. Манас Ниязов бир аз жетишпей калды. Манас Ниязовго өткөрүп берүүнү жасашы керек эле. Өзү чабуулга барбастан ушул абалды күтүп тургандай таасир калтырды Медеш Абдыкайым уулу. Кайрадан ортого жекеме-жекеге улак ташталат, бирок менимче азыр дароо эле стартка улакты алып бара берсе болчудай. Себеби дегенде 10 гана секунда калды. 10 секунда. Жана бул ирет ортого Нурбек Юсупов да чыгып көрүнө туура көргөн. Эми бул эч нерсе андан ары уланып кетпээрин билген соң ушундай чечимдерди чыгарган. Урматтуу телекөрүүчүлөр, 10 мүнөткө жакын убакытта тыныгы болот. Андан соң биз бул беттеши көрүүнү улантабыз. Өтө кызык болууда. Андыктан бардыңыздарды экинчи бөлүктө дагы биз менен бирге болуңуздарды өтүнүп кетебиз. Саламатсыздар урматтуу телекөрүүчүлөр, көгүлдөр экранда кайрадан аргымак көрсөтүүсү. Бүгүнкү чыгарылышта Ош шаарындагы Кара Суу районуна караштуу Сабай айылында өткөн ири аламан улакта 4 мамлекеттен келген 3000 улакчыны артка калтырып, баш байгени эңип кеткен Келечек Көкбөрү командасынын улакчысы Акжол Кылычбек уулунун Жоробек Миллион жана Кара Суу аттуу аргымактары менен таанышабыз. Бүгүн биз Соклук районуна караштуу Манас айылына келдик. Бул жерде Көкбөрүнүн жана Аламан улактын аттары тарбияланат экен. Кылычбек, саламатсызбы? Саламатчылык. Алгач эле өзүңүз тууралуу айта кетсеңиз. Качантан бери ушул саяпкерликке сен аркалап калдыңыз эле? Өзүм жаш мезгилден бери эле 13-14 жашыбыздан ат мендик. Ошо жылкыга жакын болдук. Ошо балалык мезгилден эле атты үзбөй жылкы менен жылкы таптап, өзү улакчап ушинтип келе жатабыз. Канча жылдын жүзү болуп калды? 35 жыл болуп калды го. 35 жылдан көп болуп калды. 35 жылдын тегерегинде болуп калды ат мингенибизге, жылкы таптаганыбызга ошондон бери.
Bilbеген нерселерибизди үйрөнүп, көп нерсе үйрөндүк десек болот да жылкыдан. Эмне түрткү болду эле жаш кезиңизде өзүңүз дагы улак чапсаңыз керек эле? Мен өзүм атам улакчы киши болгон, ат таптаган, анан өзүбүз да улак чаптык. Үй бүлөдө 5 уул бала болсок, 5өөбүз тең атка кызыгып, ат мендек улак тарттык жашыбыздан. Анан эми Кудайга шүгүр, балдарыбыз тартып атат улакты. Мен атым Акжол Кылыч уулу. Учурда 26 жаштамын. Кичинекеймен 5-классынан баштап эле улак тартып баштайм. Атамдар тартып жүргөн улак. Чоң атамдар тарткан экен, ошолордон байкелерин тартты улак. Ошолордон көрүп эле канда бар окшойт. Улак дегенде уйку келбей, ошо үйрөнүп улак тартканбыз. Азыр Бишкек шаарынын келечек командасында ойнойм. 3 жылдан өтүп калды ойногондо. Аламан улактарды тартам. Бишкекте, Ошто жакшы байгелерге жетип жүрөм. Бул атыңыз тууралуу айта кетсеңиз. Бул атым Кайман аты Жорабек. 7 жашта. Таза кыргыз жылкысы. Бул Аламан улактын аты. Аябай жакшы, жоошат. Мындай жини келбейт, иштебейт, теппейт, адамга жакын. Жакшы көргөндү билет жылкы жаныбар делечи. Сылап, сыйпап, ушинтип карап, адамга бул жылкы жаныбар деле ошондой болот да. Адамга жакын болот. Анан кармап, жакшы карап, кашып минсең бул адамга жакын болот жылкы. Жетишкендиктери тууралуу айта кетсеңиз. Жетишкендиктери чоң байгелерди алды, тайларды утту, машина утту бул ат менен. Ошол жакшы жетишкендиктерге жетишти. Бул бешенесинде эмне болду эле? Катуу уруп калган го бул жагы. Улактан травма алган го. Улактан ошондой, улакта ошондой билесиңер да. Буттарынан травма алып калды. Чай менен дарылап сакайттык мына буттарын. Буйруса эми улакка даяр десек болот. ТРК Спорт телеканалында түз эфирде Достук жана Алатоо командаларынын ортосунда кызыктуу беттеш жүрүүдө. Экинчи бөлүк старт алды, урматтуу телекөрүүчүлөр. Биз силерге биринчи бөлүк жөнүндө кыскача токтолуп кете турган болсок, Алатоо командасы азырынча алдыда. Биринчи бөлүктө Алатоо командасы 2-0 эсебинде алдыга чыккан. Манас Ниязов 2 эреттең салымды далышлуу оюнчу салганын айтып өттү эле. Ал ортодо Достук командасы бул бөлүктүн башында чабуулга жакындап келди. Жана эсепти теңгөөгө аракет, жана ушул жерден кайрадан кулап түшүү орун алды окшойт. Жана улак жерде жатканын көрдүк. Жакшы бир жетип келген болчу. Бирок Тайгазанга жакындаган учурда Жоодар Жолчу уулу Тайгазандын жанында кулап калгандыгын көрдүк. Эки улакты Манас Ниязов салып командасын алдыга жетелеген. Достук командасы ага бир гана улак менен жооп берүүгө жетишти. 40 мүнөттөрдө албетте эсепти теңеп коюуга да жакшы шарттар түзүлгөн, бирок мүмкүнчүлүктү колдоно алышкан жок. Бекболсун Алтынбек уулу
салымды салгандыгын белгилеп коелу. Достук жаатынан азырынча эсеп санын 2-1 мынакей. Эми жекеме-жеке эрөөлү биринчи бөлүктө кандай болду деген суроолор жаралып турган болсо, азырынча Көкбет өзүн көрсөтө албай жаткандыгын белгилеп коелу. Ал ортодо мына шахмат чыккан, мындан улам шахмат Эрсултан Айдархан уулу минген бул аргымакта. Ага каршы Ала Тоо командасынын жаңы аргымагы ушул эле оюнчу дагы команда жаңы келген десек болот. Айтмерек Сейтказы уулу Шымкент менен оюн көрсөтүүдө. Шымкент дагы өтө мыкты аргымак экендигин биринчи бөлүктө көрсөттү. Азыр дагы өзүңүздөр байкасаңыздар борбордук бөлүктү ээлеп алган жана атаандашына азырынча улакка жакындап келүүгө мүмкүнчүлүк бербей жатат. Алып кетти ал ортодо жана азыр өзүнүн сол такымына басуунун аракетин көрмөкчү, бирок артында коргоочу келип аны сүрүп чыгарууга жетишти. Кайрадан эле борбордук бөлүктөн биз азыр жекеме-жеке эрөөлүнө күбө болобуз. Жана бул ирет ким чыгат? Кайрадан эле Көкбет менен шахмат. Өтө жакшы ушул жерде эми Көкбет өзүнүн үстүндөгү чабандесинде тактай айтканда кечиресиздер шахмат өзүнүн өнөктөшүнө мыкты мүмкүнчүлүктү түзүп берген жана азыр өзүнүн чабуун башташы керек. Эрсултан Айдархан уулу атаандаштардын тайгазанын көздөй кеткендигин байкадык. Кайрадан эле Эрсултанда Бообек Шакирбек уулу бул ирет ушул Шымкентти Бообек минип алган жана тоскоолдук жаратуу аракети оңунан чыккан жок. Тайгазанга жакындап келди. Өнөктөштөрүнөн жардам күтүшү керек. Өнөктөшү ушул жерде ачылды, ыргытылган улак жана бар эсеп саны теңелди. Эрсултан Айдархан уулу бул ирет өзүнүн өнөктөшү Нурбек Юсупов. Нурбек Юсуповдун жардамы астында эсепти теңеп койду. Бообек Шакирбек уулу бул Ала Тоо командасынын оюнчусу бир аз. Ал эми азыр Достук командасынан Нурбек Юсупов эсепти теңеди. Нурбек Юсуповдун дал ушул Эрсултан Айдархан уулуга жардамга келип, Тайгазандын жанында дерлик экөөлөп бул салымды салып койгондугун көрө алдык. 2-2 урматтуу теле көрүүчүлөр, оюн өтө кызыктуу болот. Буга чейинки биринчи оюнда, жогорку лиганын биринчи оюнда А тайпасында Сары Өзөн менен Жаш күч тирешкен болчу. Анда Чүй облусунун Сары Өзөн командасы 2 айырмачылыгында атаандаштарын жеңип алгандыгын көрдүк. Ал эми бул жерде андай бир команданын ишенимдүү жеңишин биз көрө албайбыз. Ала Тоо командасы дагы Достук командасы дагы бири-бирине төп келген атаандаштар. Калас ышкырыгын жаңыртты, демек улак кайрадан тегерек чейинге алып келиниши керек. Жана андан кийин Жогорку лига биринчи оюндагы ынтымак жаш күч биринчи беттешип жана Мурас командасы менен оюн талаптар беттешип, кайсы команда утулса ошол Мурас менен беттешет. Мына ушундай маалыматты силерге бердим. Ал ортодо жогорку лигадагы авал тууралуу айтып өтөлүм. 6 команда 2 тайпага бөлүнгөн. А тайпасында Сары Өзөн, Жаш күч жана ынтымак командалары бар. Жана Сары Өзөн Жаш күч тутtu. Эми эртең Жаш күч утулган команда ынтымак менен оюн алып барат. Ал эми Б тайпасында дал ушул бүгүн ким жеңилсе, Достук жеңилеби же Ала Тоо жеңилеби айтор. Кимиси жеңилсе дагы эртең Мурас командасы менен каршы оюн алып барат. Мурас биринчи лиганын чемпиондору, эми жогорку лигада алгачкы оюн кандай тарзда оюн алып барат. Эртең көрөбүз. Ал ортодо бул беттештин кызыктуулугу эми гана уланууда. Достук командасы улакты тартып алган жана жакындап келди, ыргытылган улак жок. Бул жерде Тайгазанын капталына тийип анан жерге түшүп калгандыгын көрө алдык. Жаңылбасам бул Марлис Койгелдиев өз учурунда ынтымактын капитаны болуп келген, ынтымактын гана эмес, жалпы улуттук кураманын капитаны болгон. Азыр бул жерде Ала Тоо командасынын оюнчусу
улакты эмес, аргымак өзү тайгазанга түшүп кетейин деп аз калды. Жакшы бир мүмкүнчүлүктү текке кетирип койду Марлис Койгелдиев. Өз учурунда ушул Достук командасына канча жыл каршы оюн өткөрүп, эми бул ирет албетте Достуктун командасында жүрөт. Албетте президенттин кубогунда дагы оюн алып барган. Бул эми экинчи турнири Марлис Койгелдиев үчүн. Ушул жерде командасын алдыга жетелегенге өтө жакшы мүмкүнчүлүк бар эле. Улак азыр жерге ташталды жана ушул таризде, ушул жерден баштап оюнду улантыш керек экендигин башкы калс бизге билдирүүдө. Жакшы бир аракетти көргөн Ала Тоо командасынан Шумкар Бакытбек уулу. Бирок азырынча ийгилик жылмайган жок. Ала Тоо командасында өзгөрүүлөр тууралуу сөз кыла турган болсок, бул эми албетте Байыш Ниязов дейлик 2,5 жылдан ашык убакыт көп болду. Ушундай чоң мелдештерге катышпай калганда Байыш Ниязовдун жана бүгүн Байыш Ниязов командага кайрадан кошулгандыгын буга чейин расмий билдирген. Жана бүгүн Байыш Ниязов азыр Ала Тоо командасынын курамында оюн алып барууда. Эми коргонууга жардам берет. Андыктан азырынча чабуулда анчейин биз бул оюнчуну көрө элекпиз. Мындан тышкары Ала Тоо командасында дал ушул Ниязовдордун эң улуусу Жаныш Ниязовдун эң улуу баласы Туң уулу Бекказы Токтогулов ойноп жаткандыгын белгилеп коелу. 12-чи катар саны менен азырынча аны дагы биз көп байкай элекпиз. Ал ортодо мына кайрадан эле Бобек чыккан экен. Бобек Шакирбеков Шымкентти минип алып, бирок бул ирет Султан Айдархан уулу улакты жерден эңди. Шахмат аттуу аргымага бул ирет мыкты болуп чыккандыгын байкадык. Бирок атандаштары андан ары чабуулду улантууга эч мүмкүнчүлүктү түзүп берген жок. Бүгүн Достук Ала Тоо командаларынын ортосуна кызыктуу эрүүлдү чогуу биргеликте көрүүбүз. Ала Тоо командасы албетте эгерде трансфердик терезе ачык болсо мындан дагы күчтөшү мүмкүн эле, бирок ушул бош болгон Байыш Ниязовду былтыркы президенттик кубогунда ойногон аргымактарды жана оюнчуларды алып жетишти. Бирок канчалык деңгээлде бул аракеттер ага жардам берет азырынча белгисиз. Ушул жерде Шымкент өзүнүн үстүндөгү чабандесине мыкты мүмкүнчүлүктү түзүп берген Бобек Шакирбек уулунда. Бирок караңыздарчы, азыр эч бир тоскоолдуксуз такымга басууга мүмкүнчүлүк болгон жок. Атаандаштар ушул жерде улакты тартып алуу аракети, жакшы бир мүмкүнчүлүк. Бирок улак дагы да болсо талашта эки оюнчу улактын эки жагынан кармап алган. Ал ортодо азыр Эмирлан Жеңишбеков өтө мыкты таризде улакты өзүнүн пайдасына алып алгандай таасир калтырды. Бирок эки жактан Ала Тоонун эки оюнчусу анын артынан кууп жетип, натыйжада дал ушул чийинден сыртка чыгарып жетишти. Демек Акбар Иманбековду азыр жаза мамыга кетирип жатат окшойт. Дал ушул ат майданындагы баяндамачы ушундай таризде айткан. Бирок 4 оюнчуну көрүүдөбүз биз. Достук командасынан Ала Тоодон азырынча 3 эле оюнчу. Кайрадан жекеме-жеке бул жерде Айбек Темирбаев, бирок Бобек Шакирбек уулу Азамат. Бобек Шакирбек уулу өтө мыкты оюн көрсөтүүдө. Кайрадан Манас Ниязовго өткөрүп берүүнү жаза алган экен. Коргонууда Марлис Койгелдиев мынакей дароо эле байкасак болот. Ак бөрү ат аргымагы менен жана бир четинен тартуу аракети оңунан чыгабы. Кайрадан азыр Достук командасы эми сыртка чыгаруунун аракетин көрөт. Манас Ниязов ачылгандай таасир калтырууда, бирок Марлис Койгелдиев жөн жерден бербейт. Дагы да болсо талашта өнөктөшүнө жардам күтөт. Манас Ниязовбу же болсо Марлис Койгелдиевби? Кимиси ушул жерден ийгиликтүү болуп чыгат.
Манас Ниязов жерге кулады. Бул жерде эреже бузуу деп айттуунун кажети жок. Эч кандай эреже бузуу болгон жок. Оюн андан ары уланышы керек. Достук командасы улакты жерден эңгүү алды. Азыр эгерде аргымактын ылдамдыгы мыкты болсо, азыр 3-чү улакты биз көрүп калышыбыз мүмкүн. Улакты өзүнүн алдына алды жана жакындап келди. Ташталган улак эсеп саны 3-2. Султан Рустулаганов бул ирет кара шумкарды минген. Демек жок, Брабус аттуу аргымак. Командага жаңы келген аргымактардын бири Брабусту минген. Жана 3-2 урматтуу теле көрүүчүлөр, азырынча достук жаңатымда камбек жаратууда десек болот. 2 упай айырмачылыгынын алдында келе жаткан Алатоо ошентип катары менен атаандаштарынан 3 салымды өткөрүп алды. 3-2 достук командасы эми кандайдыр бир деңгээлде тажрыйба бар эми бул жерде. Азыр Алатоо жааты буга чейинки эпизоддо бир аз калыстын чечиминен нааразы болуп жаткандай таасир калтырат. Башка калыстын эскертүүсү силерге жеткизип коеюн. Марат Сындыбаев урматтуу жетекчилиги. Кулактардын алдысында гол салынгандан кийин аттуу көкөрүүчү отурмагыз. Марат Сындыбаев байкап атат. Азыр демек кайра кайталоону көрүүгө бара жаткандай таасир калтырат. Эми тилекке каршы биз буга чейинки эпизоддордо кайталап көрө албайбыз. Кайсыл учурда дал ушул Манас Ниязов чабуулга чыгып, салым салганга жакын барган учурда эреже бузуу болуш мүмкүн деген ой окшойт. Бирок азыр эми калыстын чечимин күтүп калабыз. Ага чейин биз дал ушул 1-лига жана жогорку лиганын учурдагы абалы тууралуу сөз кыла турган болсок, 13 март күнү эле стартталган бул Ноорус мелдешине арналган турнир. Быйыл Ноорус майрамы ошондой эле Көкбөрү легендалары Болот Шерниязов, Тилек Дүйшекеев, Болот Шамшиевдин жаркын элестерине арналган мелдеш экендигин айтып өтөйм. Алгач ачык чемпионат катары Казакстандан, Оганстандан командалар чакырылган, бирок тилекке каршы ошол учурдагы абалга байланыштуу чек-аралар жабык болуп, командалар келүүсү бир аз өтө оор болууда. Анын натыйжасында чет өлкөдөн командалар келе албай калды. Жыйынтыгында бир гана ушул республиканын деңгээлиндеги командалар келди, бирок бардык облустан мыкты командалар келген. Таштемир Майлубашев жана Кыяс Ниязов азыр башкы калыс менен келип абалды бир аз түшүндүрүштү окшойт. Эми чечимди күтүп калабызчы, кандай чечим чыгарат? Жок, калыс азыр келе көз ордунда келип ышкырыгын жаңырта элек. Оюнчулар эч жака шашпоосу зарыл. Демек 3-2 эсебинде оюн уланат окшойт. Калыс бул жерде ушундай учурда абал кандай болсо ошондой таризде беттеш улантуу чечими чыгарылган. Жана калыс азыр өз ордуна барып, ышкырыгын жаңырткан соң оюнчулар кайрадан андан ары беттешти улантышы зарыл. Биринчи лигада жарым финалчылар аныкталган. Урматтуу теле көрүүчүлөр, жана жарым финалдык оюндар эртең буюрса орун алат. Кече күнү биз аныктагандай жарым финалга 7 командасы соң көлдү 3-2 эсебинде утуп чыкты.
ошондой эле кара бура жааты өтө бир чоң атаандаштыкта өткөн Көкжал менен болгон беттеште 1 упай айырмачылыгында жеңип андан ары жолун улады. Сокулук Саякбай атаны 2-0 утуп алды. Жана ошондой эле кара бура жааты дагы өтө кыйынчылык менен жеңишке жеткендигин белгиледи. Көкжалды жана Бакубат Таластагы Казарман менен болгон беттеште беттештин акыркы мүнөтүндө улакты салуу менен жеңишти өз пайдасына жазып койгон. Достук жаатынан Султан Русланов аттан жыгылып түшкөн. Азыр анын ордун башка өнөктөшү келиш керек. Майрамбек Рыспеков азыр кара шумкар менен анчейин көзгө толумдуу оюн алып бара албай жаткандай таасир калтырат. Достук командасы улакты жерден алды. Мыкты таризе азырынча анын жанында эч ким атаандаштыкты жарата турган эч ким жок. Мүмкүн өткөрүп берүүнү жасайбы же жокпу? Өзү чабуулду баштоонун аракетин көрүп жатса керек, же болбосо Майрамбек Рыспеков азыр өткөрүп берүүнү жасайт. Майрамбек Рыспеков улакты алды. Эми андан ары эмне кылат болду экен? Бир айланып келеби же болбосо дароо эле Тайгазанга жакындайбы? Тайгазанга жакындап келди. Эмнегедир эч ким ага тоскоолдук жараткан жок болчу. Бирок Майрамбек Рыспековдун улагы Тайгазанга жетпей калды. Майрамбек Рыспеков эми колу келбей жатат деп коёту көңбөрдө. Колу келбей жаткандай азырынча 4-2 кылып өтө ишенимдүү түрдө алдыга чыгарып койгон жакшы шарт түзүлгөн болчу. Улак дагы да болсо достук командасында болуп тургандыгын айтып өтөлү.
Майрамбек Рысбеков кайрадан улак менен жана мыкты таризде оюн алып барууда азырынча. Достук командасы ал ортодо эсепти 4-2-ге өзгөрткөн. Азыр Майрамбек Рысбеков өнөктөшүнө өткөрүп берүүнү жасады. Таласбек Дүйшалиев каркыраны минип алган экен. Демек, Султан Русланов өздөрүнүн аргымактарын алмаштырганын көрө алдык. Эми байкап туралы ушул каркыранын ылдамдыгы канча мыкты. Султан Русланов буга чейин аны жакшы ойното албаган окшойт. Эми Таласбек Дүйшалиев Тайгазанга жакындоо аракетти. Акыркы мүнөт экендигин белгилеп коелу. Бул биринчи бөлүктүн алкагында Таласбек Дүйшалиев азыр дагы болсо улак менен жана өнөктөшүнө өткөрүп берүүнүн аракетинде жок. Нурбек Юсупов эми бул жерде өнөктөшүнүн атын жетелеп Тайгазанга жакындатуу аракетин көргөн, бирок ондан чыккан жок. Таласбек Дүйшалиев азыр кайрадан өткөрүп берүүнү жасоонун аракетин көргөн, бирок Манас Ниязов Манас Ниязов ага мындай мүмкүнчүлүктү берген жок. Ал ортодо өткөрүп берүү ишке ашыкты жана байкап туралы. Мыкты таризде келе жатат Султан Русланов жана Тайгазанга жакында ыргыта алабы? Акыркы 15 секунд ыргытышы керек ушул жерде жок. Менимче жетишпей калды окшойт. Султан Русланов акыркы секундалар. 4, 3, 2, 1, стоп! Эсеп саны 4-2, экинчи 20 мүнөттүк аягына келди урматтуу телекөрүүчүлөр. Буга чейин эгерде биринчи бөлүктө Алатоо 2-1 эсебин утуп жаткан болсо, мына экинчи бөлүктө оюн таптакыр башка таризде, башка нукка өзгөрүп кеткендигин көрдүк. Жана бул таймдын алкагында 3 жоопсуз салымды салды жана Достук 4-2 эсебинде алдыга чыгууда. 10 мүнөткө жетпеген убакытта тыныгуу болот жана андан соң биз 3-чү бөлүктү чогуу биргеликте көрөбүз. Өзүн бул жерден алганбыз. Өзгөндөн келген ат түгү жакшы ат менен адам келишесиң го, ошондой эле келишип калгам да бул аткачы. Жерден көтөргөнгө жакшы, өзүн топто жакшы алып жүрөт, башын өйдө көтөрүп. Чыкканда улак дегенде өзү билет кайсы жака чыгышынчы. Ат таптоодогу сырларыңыз менен бөлүшө кетсеңиз. Эми ат таптаганда кандай? Аламан улактын аты менен 5-5 оюндун аттарынын суушу 2 кыл болот да. Экөөнүн сырлары 5-5ке аттарды көбүрөөк бастырабыз. Уйкусун алабыз, көп бастырып, көп каңтарып. Мына аламандыкы анчалык суутулбайт. Тери жукарып калат да. Терини жукартпай. Ошондой өзүнүн сырлары бар да бул дагы. Эрте менен туруп от салабыз, чөп салабыз. Андан кийин 1 сааттан кийин суусун берип, анан онатып бастырып келип, анан кечинде жемин беребиз. Күнүнө 5 килограммдан арпа жейт. Чөп жейт ушул. Ушул режими.
Бул айтып атпайсызбы, 35 жылдан бери ошо аттарды таптап келе жатам депчи. Анан өзүңүзгө бир жаңы ачылыштарды жасай алдыңызбы ошо ат жаатында? Эми жаңы ачылыш дегенде кандай? Чындыгын айтканда биз тажиктерден, Тажикстанга көп барып, тажиктерден көп нерселерди үйрөндүк десек болот, чындыгында. Атты кантип тапташты, кантип суутушту, билбеген нерселерди көпчүлүгүн ошол жактардан үйрөндүм десем болот мен. Анан бир тажик досум алып келип, бул жакта дагы 6 ай мен менен кошо жүрүп, аттарыма карашып, ошодон дагы көп нерсе үйрөндүм. Эмнелерди үйрөнүп алдыңыз? Эми үйрөнгөндө эмне, атты туура багуу, анан жылкыга основной режимде убакыт сааты менен суусун убактысында бериш керек, чөбүн убактысында бериш керек, жемин убактысында бериш керек, анан убактысы менен бастырыш керек да. Ошол. Эми багуудан чыкканда азастан бастырып атып, анан узартабыз да. Эми биринчи, экинчи бир жуманын ичинде бир 2-3 километр бастырсак, андан кийин узартып отуруп, анан бир 20-25 километрге чейин күнүнө бастырып. Атты даярдаганда ошондой болот да. Узартып анан бастырабыз. Анан терин алып. Атты кимден сатып алган элеңиз анан? Анын бир минелери аэропортто улакта сатып алганмын. Канчага сатып алдыңыз раса болбосо? 290 000 сомго. Азыр басы кыйла өссө керек, мурдага салыштырмалуу. Буюрса, эми сатпайбыз деп эле өзүбүз чабабыз деп атабыз, балдар чабат. Негизи эле ушул аттарды алып жатканда аламан убакка, баягы көк бөрүгө, баягы дене түзүлүшүнөн да карап эме кыласыңар да, Дене түзүлүшү анан көпчүлүгү эле ушу характеринен болот. Анан жылкыда деле кээ бирки жылкылар коркок болот, кээ бирки жылкылар коркпойт. Кичине болсо дагы коркпогон жылкылар болот. Буту колу жоон, эми аламанда билесиңер да, 200-300 ат болот, ошого туруштук бериш керек да. Ошо ударга чыдаш керек. Анан буту колу күчтүү болуш керек булардын. Ошого карайбыз да, анан характерине карайбыз. Кезектеги атыңыз тууралуу айта кетсеңиз. Бул аттын кайман аты миллион сомго келген. Өзүңүздөр койдуңуздар, бул атты? Ооба. Анан жашы 8 жашта. Анан бул аламан улактын торпок улак тарткан ат, торпок улакка чабылган ат. Былтыр алганбыз, былтыркы жылы. Былтыркы жылы көп деле чабылган жок. Буюрса быйылкы жылкыга даярдадык. Даяр болуп калды уже. Буюрса. Ошол эми аламан улактын, торпок улактын аты. Карабай эле өзүбүздүн кыргыз жылкысы. Ата энеси тууралуу маалыматыңыз барбы? Бар. Энесин билбейм, атасын биз өзүбүз жаш мезгилде көрүп жүргөнмүн. Өзгөн районунун Караташ айыл өкмөтүндө. Урматтуу телегөрүүчүлөр, биз кайрадан
Достук Алатоо беттешин көрүүнү улантабыз. Чолпон Ата шаарында өтүп жаткан бул Нооруз турнирине арналган мелдеште жогорку лиганын командалары ат салышууну баштады жана Достук Алатоо командалары Б тайпасында жайгашкан жана алгачкы турда аталган Ош жергесинин эки командасы бири-бирине каршы кезгилүүдө. Ош облусунун Достук командасы Ош шаарынын Алатоо командасына каршы турууда. Азырынча эсеп саны 4-2. Мынакей. Демек, Пегасты минип чыккан. Мына Пегасты минип чыккан экен Майрамбек Рыспеков. Бирок Пегас албетте өтө бийик ат болгондуктан жерден улакты эңип болуп бир аз оорго болуп жатса керек. Бирок Пегастын ылдан өтө мыкты экендигин билебиз. Ал ортодо биз айтканча Эмирган Жеңишбеков Достук командасынын оюнчусу улакты алган жана бирок андан дары тайгазанга салууга жетишкен жок. Ал ортодо Аскат Аскаров Трон аттуу аргымагы менен улакты өзүнүн такымына баскан жана чабуулду көздөй чыгуунун аракети. Ал ортодо өткөрүп берүүнү жасады Манас Ниязов албетте улакты бул оюнчуга берер замат өтө кооптуу абал жараларын жалпы көрөрмандар билет. Бирок бул ирет Майрамбек Рыспеков Султан Русланов менен биргеликте Манас Ниязовду оюн талаасынын сыртына сүрүп чыгарып жиберди. Натыйжада Манас Ниязов өзү каалагандай чабуулду жасай албай калды. Улак кайрадан борбордук бөлүккө алып келип ташталышы керек. Манас Ниязов алып келүүдө шашылбайт, бирок бир аз шашылса жакшы болмок окшойт. Сөйдүн утулууда анын командасы. Бирок убакыт дагы да бар. Албетте жеке эрөөлүү. Шахматты минип чыккан Эрсултан Айдархан уулу Достук жаатынан мынакей Достук командасынын сөздөрүнө тиешелүү ачык кызыл түстө оюн алып барууда. Алатоо жааты көк кийим менен өткөрүүдө. Эрсултан жакшы бир мүмкүнчүлүк таба алган жок. Ал ортодо Шымкент айтор аталган ат өтө мыкты экендигин көрүүдө. Ортого түшөр замат мыкты аракеттерди көрүүдө. Бирок Эрсултан Айдархан уулу ушул жерде өзүнүн мыкты деңгээлде көрсөттү. Эми албетте өзгөчө башка облустарда дагы оюндар көп өтөт, бирок өзүнчө талаш жергесинде өткөн биринчилик өтө ушул кышында өтө жогорку деңгээлде өттү окшойт. Себеби дегенде 4 район, ар бир райондо бирден оюндар болуп, жалпы Талас облусунун чемпионаты өттү. Анда дагы дал ушул Достук командасынан Майрамбек Рыспеков, Таласбек Дүйшөлиев, Эрсултан Айдархан уулу өздөрүнүн ичи мекени Талас жергесинин ар кайсы райондорунун намысын коргогон жана анда Талас району ушул Майрамбек жана Эрсултандар ойногон команда биринчи орунду ээлегенин белгилеп коелу. Талас облусунун чемпионатына Кара Бура менен Талас району бирдей упай алып, жалпы 4 кичи турнирдин жыйынтыгында 34 упайга ээ болушкан. Натыйжада ушул акыркы аракет менен акыркы оюнда Талас району жеңишке жетип жеңип алган жайы бар. Ал эми Ош жергесинде дагы байма-бай улактар болуп келет. Ушул күндөрү дагы Ош жергесинде ири мелдеш өтүүдө. Бирок эми ал жакта ушул Баткен, Жалалбат түштүк регионунда ушул көлгө келбей калган командалар өздөрүнүн күчүн сынап жаткандыгын айтып өтсек болот. Ал ортодо Султан Русланов кайрадан эле Султан Русланов эгерде Достук командасы жеңишке жете турган болсок, дал ушул эң мыкты оюнчу аталууга талапкерлердин бири десек, көрөрмандардын көпчүлүгү каршы болбосо керек. Эми оюнун жыйынтыгын күтүп туралы. Албетте Манас Ниязов да өтө мыкты жогорку деңгээлде оюн көрсөтүүдө. Эми анын ар бир оюну жогорку деңгээлде. Бирок мына Султан Русланов дагы бүгүн командасын алдыга мыкты таризде жетелеп жаткандыгын айтып кетсек болот. Кайрадан Султан Русланов атаандаштарын Тайгазанын аянчыктап турат. Марлис Койгелдиев анын жанында жол ачып берүүнүн аракетинде, бирок мыкты таризде болбой жатат окшойт. Эми гана ачылгандай, бирок Манас Ниязов келип жеткен. Манас Ниязовго дагы бир өтө тажрыйбалуу Нурбек Юсупов тоскоолдук жаратууда. Бирок мына Таштемир Майлубашев
Таштемир Майлубашев минип жүргөн ат Шерой деген атты койгон экен. Алатоо командасында буга чейин жаңылмастан улуттук көчмөндөр оюндарында Чүй облусунда Құрамын ойнолтуп, первый деген ат менен ойнолуп келген. Ал ортодо Султан Русланов ыргытууга жакшы мүмкүнчүлүк бар. Алыс аралыктан Тайгазанга жакындабастан алыс аралыктан эле ыргытылган аракет эсепти 5-2 өзгөртүүдө. Буга чейин Майрамбек Рыспеков ушундай бир аракетти сала албаган болчу. Азыр болсо Султан Русланов Тайгазанга өтө жакындап эле ыргытуу менен командасын алдыга жетелеп турган учуру. Демек, Брабус азыр Султан Руслановго куп жарашкандай таасир калтырууда. Башында каркыра менен чыккан. Демек, кийинки оюндарда биз Султан Руслановду дал ушул Брабус деген аргымак менен көрүп калат окшойбуз. 5-2 урматтуу телекөрүүчүлөр, албетте биринчи 20 мүнөттүктөн кийин Алатоо командасы достукту утуп коет окшойт деген ойлор жаралган эле, бирок достук кайрадан достук экендигин билдирүүдө. Эми бул командалык оюн албетте канчалык деңгээлде бир оюнчу мыкты болбосун, командалык оюнда бардык оюнчулардан орду бирдей экендигин бул оюн дагы бир жолу далилдеди окшойт. Албетте Манас Ниязов бир аз командадан кеткен соң команда алсыздап калды десек бир аз жаңылган болбойбуз. Былтыркы биринчиликте аны далилдейт, бирок Манас Ниязов жок деле достук өзүнүн достук деген атын сактап калгандыгын бүгүнкү оюн далилдеп жаткандай таасир калтырат. Албетте бул жерде эч кандай Манас Ниязовдун чөбөрчүлүгүндө сөз жок. Албетте Кыргызстандагы эң алдыңкы көкбөрүчү, бирок мына командалык оюнда достук дагы болсо өтө тажрыйбалуу, өтө бөөрөйлөрдү көп уткан команда десек болот. Өз учурунда былтыр албетте бир гана мелдеш болуп калды. Мына эми 2019-жылга токтоло турган болсок, 2019-жылы Норус турниринде албетте ынтымак жеңип алган, бирок анда достук командасынын көп оюнчулары дайыр эмес болуп калган. Бирок 2019-жылы андан кийин 9-май турниринде, андан соң 31-август эгемендүүлүк турнирлеринде дал ушул достук командасы жеңип алган болчу. Жада калсам, мына 9-майда жалгыз улакты 1-0 эсебинде ынтымак туткан кезде Таштемир Майлубашев жараткан. Азыр Таштемир Майлубашев эми Алатоодо ойноп жатат. Ал эми дал ушул 2019-жылы президенттин кубогунда чечүүчү улакты эсиңиздерде болсо Сейитбек Анарбек уулу кулап калгандан кийин Майрамбек Рыспеков салып кеткен. 3-2 жаңылбасам 3-2 эсебинде анда достук командасы чемпион аталган. Мына ушундай достук командасы демек өтө күчтүү команда. Жада калса 2017-жылга токтоло турган болсок, 2017-жылдагы достук командасы президенттин кубогун уткан. Негизинен эле президенттин кубогунда достук өтө мыкты оюндарды алып барып келет. Жекеме-жеке эрөөнүндө күбө бололу, урматтуу телекөрүүчүлөр. Көкбет Айбек Темирбеков ага каршы Нур Кашка менен оюн көрсөтүп жаткан. Демек, Медеш Абдыкайым уулу биринчи бөлүктө Медеш Абдыкайым уулу ушул жекеме-жеке эрөөлдү жеңип алгандыгын көргөн элек. Жакшы эңкейин деген учурда Айбек Темирбеков ушул жерден атандашына тоскоолдук жаратып, кайрадан эле абалды өз пайдасына чечип койду. Демек, кайрадан улак тегерек чейинге ташталат. Демек, оюнун жалпы оюнун бүтөрүнө 10 мүнөттө убакыт калды. Уламдан улам оюндун интригасы өчүп бара жаткандай таасир калтырууда. Себебинде достук командасы бир аз
алгачкы мүнөттөрдө өзүнүн оюнун таба албай жаткандай таасир калтырган, бирок кийинки аракетинде мына көрдүк достук өзүнүн оюнун таап чоң айырмачылыкта алдыга чыгып кеткендигин байкоодобуз. Мына ушундай урматтуу телекөрүүчүлөр, биринчи жана экинчи бөлүктө кандайдыр бир деңгээлде интригалар жаралып турган болсо, азыр интрига бир аз өчүп калгандай таасир калтырууда, бирок ушул жерден улакты тегерек чийинден жекеме-жеке эрөөлүндө Алатоо оюнчулары эңип алган жана андан ары чабуулду уланталабы жок себебинде атаандаштары мыкты таризде аны жөөлөп натыйжада сыртка чыгарып жибергендигин күбө болдук. Эми андан кийинки аракеттер кандай таризде уланат? Кайрадан жекеме-жеке демек. Бүгүн Кыяс Ниязов, Ниязовдардын дагы бир туугандардын бири Манас Ниязов жана Байыш Ниязовго каршы оюн алып барууда. Өз учурунда эми мындай учурлар ар дайым боло берет спортто. Ошол бир туугандар бири-бирине каршы кез келген бир гана командалык оюнда эмес, ошол эле жеке өздөрү жайгашкан уруш өнөрлөрүндө кездешип калат. Мисалы ошол эле былтыр грек-рим күрөшүндө Руслан Царев менен Роман Царев финалга кез келип, бирок финалда күрөшпөй коюшкан болчу. Андай учурларда албетте күрөшпөй койгон учурлар болот, бирок мына ушул командалык оюнда бири-бирине каршы кез келген учурлар абдан эле көп кездешет. Жөнөкөй мисалдарды, мисалы футболдон айта турган болсок, андай учурлар абдан көп. Ал ортодо Эрсултан Айдархан уулу азыр чабуулга жакындап барат. Мына ошол чабуулду чогуу биргеликте күбө бололу. Бир айланды, бирок андан нары мүмкүнчүлүктү берген жок. Алы Назаров дагы бир жаш оюнчулардын бири бүгүн коргонууда Алатоо командасынын атынан ойноп жатат. Ушул жерде Эрсултан Айдархан уулунун жолун тосуп жетишти. Антпесе Эрсултан 6-чы салымды салууга өтө жакын барган эле. Кайрадан улак чоң талашка түшкөндүгүн күбө болуудабыз. Анын натыйжасында ушул чоң додо чогуу биргеликте ынтымакта оюн таласын сыртына чыгып кетүүдө калыс ышкыргын жагыртат. Кайрадан тегерек чийинге улак алып келип ташталышы керек. Футболдо албетте Кевин Принц Боатенг жана Жереми Боатенг деген оюнчулар бар. Бири Германия улуттук курама командасында оюн өткөрөт, экинчиси Гана улуттук курама командасын. Элестетсеңиздер, команда эмес, улуттук курамаларда эки башка курамда ойногон. Ал ортодо кайрадан эле Айбек Темирбаев. Демек Алатоо командасы мына алсыз жагы ушу жекеме-жеке болчу. Негедир 3-чү бөлүктө толук түрдө аттар чарчады, айтор достук командасы мына өз мыктылыгын көрсөтүүдө. Айбек кайрадан эми Тайгазанга жакындап келет. Айбек Темирбаев бир оюнчуну алдап өтүү аракети оңунан чыгабы, ооба ошол жерде айланды, бирок анын астында Таштемир Майлубашев турган. Ташы Майлубашев бул жалпы эле улуттук курамандагы көзгө басар коргоочусу десек болот. Кайрадан бир айланып өтүү менен алдыны көздөй чабуулга чыгуу аракети. Жана кайрадан оюнчулар ошо биргеликте мына сыртка чыгып кетүүдө. Жекеме-жеке эрөөлүнө кезектеги жекеме-жеке эрөөлү. Кайрадан жекеме-жеке жана бул ирет мыкты оюнду, мыкты эрөөлдү чогуу биргеликте күбө болобуз. Эрсултан Айдархан алмак салмак чыгууда, бирде Эрсултан, бирде Айбек Темирбаев шахматты минип чыккан. Бул эрет Эрсултан нага каршы Шымкентти минген Байыш Ниязов. Байыш Ниязов дагы болсо өзүнүн мыкты абалында экендигин көрүүдөбүз. Бирок Эрсултан Айдархан мыкты аракетин көрдү. Азыр Байыш Ниязов ушул жерден тартып алуу аракетинде. Тартып алар бекен. Караңыздарчы, дерлик тартып алгандай таасир калтырууда Эрсултан Айдархан уулу. Демек ушул жерде
Ооба, бул жерде эми эрең иш болуп кетти окшойт. Бири-бирин жерге кулатуу. Бирок ага карабастан мынакей Эрсултан Айдархан уулу бардыгы эреженин алкагында оюн жүргөндүгүн ошол жерде калыс билдирди. Жана андан дары чабуулду улантат. Эрсултан өнөктөшүн өткөрүп берүүнү жасайбы. Султан Русланов бүгүнкү күндө мыкты оюнчу болуп жаткан чабуулчу Султан Руслановду издеген, бирок азыр өзү эле Тайгазанды камалаган жана азыр мына Алато командасынын өкүлдөрү аргымактан кулап бара жатып, анан түртүп жибергендигин деген пикирди айтууда, бирок калыс чагымда бул убакыт эсептеди окшойт. Эрсултан Айдархан уулу эсепти 6-2 өзгөртөт. 6-2. Эрсултан Айдархан уулу шахмат аттуу аргымагы менен эсиңиздерде болсо былтыркы жылдын жалпы көрөрмандар үчүн деп айтпайм, бирок мен үчүн өтө ачылыш болгон да ушул аргымак мыктылыгын көрсөткөн, аватарга тең тайлашкан. Бирок бүгүн шахмат кээ бир учурда айтып коюшубуз керек, кээ бир учурда ушул Шымкенттен жеңилип калууда. Эми дайыма дебейбиз, бир 2 ирет жеңилди окшойт Шымкентке. 16 мүнөт артта калды. Ал ортодо дагы 4 мүнөт убакыт бар. Алато командасынан биз Манас Ниязовдун аткаруусундагы 2 салымдан башка мыкты аракеттерди көрө алган жокпуз бүгүнкү оюнда. Эми эртең эгерде ушул таризде жыйынтыктала турган болсо, биз Алато жана Мурас командаларынын беттешин көрүп калабыз. Демек, реванш болобу деген суроо. Алато командасы былтыркы жылга караганда бир аз болсо күчтөндү, бирок Достук командасын утала тургандай деңгээлде күчтөнбөптүр десек туура болот. Эми Мурас командасынан реванш ала алабы деген суроо. Ал ортодо Майрамбек Рыспеков ушул жерде чындап бир аз бийиктик кылды окшойт. Жакшы бир аракет, ийгилик жылмайган жок. Ал ортодо мына ошол Бекболсун Алтынбек уулу улакты жерден энген жана калыс ышкыргын жаңыртуу эмнеге токтоп калды түшүнүксүз. Бул жерде жаза мамыга жөнөтүүдө Алато оюнчусун жана беттеш андан нары уланат. Кайрадан Достук командасында өтө жакшы мүмкүнчүлүк ачылууда. 4 оюнчу 3 оюнчуга каршы жана Султан Русланов дагы болсо Султан Русланов өнөктөштөрү ага ачып берүүдө ыргытылган улак. Дал ушул Тайгазан капталына тийип кайра Тайгазандан орун алгандай таасир калтырды. Өтө керемет салым, футболдогудай да ушул дарбазанын үстүңкү тебирине тийип, андан кийин дарбазанын торчосунан орун алгандай эле өтө кызыктуу салым экендигин көрүп алдык. 7-2 18-мүнөт артта калды. Эми Алато командасы ушул акыркы бир экинчи бөлүк 4-2 эсебинде жеңилип калган соң, экинчи бөлүктө эле 3 жоопсуз салымды өткөрүп алгандан кийин психологиялык жактан жеңилип калды окшойт. 3-чү бөлүктө жадалс эсепти теңөөнүн бир аракетин мыкты таризде көрө да алышкан жок. Эми Алато командасы албетте жогорку лигада алгачкы кадамды эми бул оюнда жеңилип калган соң кийинки оюну бар. Бул менен мелдеш жыйынтыкталып калды деп айта албайбыз ал команда үчүн. Кийинки оюнда эми Мурас менен реванш алууга ал жакта эми 2 эсе мындай көбүрөөк мотивация бар экендигин түшүнсөк болот. Финалда жеңилип калган биринчи лигада эсиңиздерде болсо. Ал эми бул жерде көпчүлүк оюнчулар эми Достук командасын ойногон, кандайдыр бир деңгээлде бир аз мотивацияда анчейин жогору болгон жок окшойт. Ал ортодо кайрадан оюнчулар жаза мамыга кетирүүдө. Ал эми бул жерде Айбек Темирбаев көк бети менен мыкты таризде улакты жерден эңип алган. Ооба, чогуу биргеликте Достук командасынан дагы 1 оюнчу, Алатоодон дагы 1 оюнчу.
жаза мамысына жетти. Демек, Ерсултан Айдархан уулу, жок, Ерсултан Айдархан уулу эмес, Нурбек Юсупов жана Акбар Иманбеков. Өтө тажрыйбалуу эки коргоочу десек болот. Улуттук курамада да өздөрүн мыкты көрсөткөн. Акыркы 20 секундда чабуулду көрө алабыз. Байбек Темирбаев жок. Чагымда ушул таризе, ушул эсеп катышта бүгүн биз беттешти жыйынтыктай беребиз. Достук Ош облусу, Алатоо Ош шаары. Эсеп саны 7-2. Жалпы Достук командасын көрмандарын чын жүрөктөн куттуктайбыз. Өзүнүн оюнун жеңишке жетүү менен бул турнирди мыкты таризде баштады. Ал эми Алатоо жаатына ийгилик каалайбыз. Албетте алдыда оюндары бар. Эртең Мурас командасы менен оюн алып барат. Анықтан, урматтуу телекөрүүчүлөр, эртеңки күндө ошол жогорку лигада боло турган оюндарды айтып өтсөк, Ынтымакка Жаш күч командасы А тайпасында, ал эми Б тайпасында Алатоо жана Мурас командаларынын ортосундагы оюнга күбө болобуз. Ал эми бүгүн сиздер менен коштошобуз. Дал ушул беттеште, ушул оюнда баяндамачылык милдетти Кубан Жумамединов аткарды. Ал эми биз сиздер менен коштошобуз. Эртең кайрадан эле ушул Чолпон Ата шаарындагы ат майдандан угушканча сак саламатта болуңуздар. Асылбек Шилебов көзөмөлдеп берди.